Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Бул видеодо биз буудай чөбүнүн ширесинин укмуштуу касиеттери жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне себептен мен буудай чөбүнүн ширесин колдонуп жатамын. Жөн эле колдонуу уктум, алып эле колдонуп жаткан жерим жок. Буну бир айдан ашык ойлондум. Бул тууралуу толук маалыматтарды издедим. Андан соң буудайды өндүрүп баштадым. Буудай өндүрүү тууралуу видеону буга чейинки видеодо чыгардым. Ошол жерден көрсөңүз болот. Ал эми эмне үчүн буудайды өндүрүп ичип жатканын себеби бул буудайдын кандай десем чөбүндө витаминдердин, минералдардын, хлорофилдердин жана ферменттердин топтолгон булагы бар. Мисалга алсак, А, С, Э, К жана В витаминдери, темир, кальций, магний жана селен минералдары менен бирге антиоксиданттар бар курамында. Мынакей ушул болгон үчүн мен аны кызыгып ичип баштадым. Кантип ичип жаткандарымды азыр видеодон өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн алдына текст менен дагы жазып койдум. Буну ачкарын тамактанууга 30-40 мүнөт калганда ичүү керек. Бисмилlah. 176 грамм. Стакан өзү канча грамм чыгат билбейм. Бул идишчи. Hazır içiptim, onu kara özünü tekşirip koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Da mayvaya sonu. İçtim. Sakan özünü tekşirip koyayım. Özü 130 gram eкен. Доктор Берг дагы өзүнүн ден соолук тууралуу лекциясында жашылкан терапиясы деген темада ушул буудай чөбүнүн ден соолук үчүн кандай пайдалары бар тууралуу кенен маалымат айтып берген жана токтолгон. Мындан тышкары мен интернеттеги да издеп, ал жактан да көп маалыматтарга ээ болдум. Ден соолукка бул буудайдын чөбүнүн ширеси аябай чоң жардам берери тууралуу дагы илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Бул туурасындагы докторлор өздөрүнүн бейтаптарына эксперимент жасап көрүшкөн. Мен мисалы Wheat Grass Book буудай чөп китеби деген китептен окуп көрдүм. Ал жерде мындай деп жазылат. Мен бул тууралуу биринчи жолу Эди Мей Хунсбергерден уккам. Ал Хиппократ диетасы жана буудай чөбүнүн ширесин колдонуп, сүт безинин залалдуу шишигинен айыккан. Өзүнүн «Мен ракты табигый жол менен жеңдим» аттуу китебинде ал өз тажрыйбасын бөлүшөт. Анын дарыгери анын окуясына кызыгып, изилдөө жүргүзүп, буудай чөбүнүн активдүү компоненти абсцисс кислотасы экенин аныктаган. Доктор Хомер Джуткин бейтаптарга тиш этине хлорофилди сүртүү менен дарылоо жүргүзгөн. Анын айтымында 30 күнүн ичинде тиш эттери толугу менен бекемделип, ошондон бери таза жана бекем бойдон калган. Доктор Артур Робинсон буудай чөбүнүн ширеси кан тамырларды кеңейтүүчү таасирге ээ экенин айтып, кандын алар аркылуу оңой агышына шарт түзөрүн кошумчалаган. Хьюз жана Латнер жашыл өсүмдүктөрдөн алынган хлорофилди жаныбарларга ичирүү менен эксперимент жүргүзүп, гемоглобин деңгээлин кыска убакытта көтөрө аларын далилдешкен. Мурда хлорофилл темир жетишсиздигинен жапа чеккен бейтаптарга берилип, кандын курамын калыбына келтирүүдө абдан натыйжалуу болгон.
Буудай чөбүнүн ширеси тууралуу кыргыз тилинде дээрлик маалымат жок болгондуктан мен англис тилдүү булактардан маалымат алдым. Жана англис тилдүү китеп, илимий изилдөө китеп журналдарын окуп чыктым, макалаларды окуп чыктым. Дагы өзүм үчүн буудай чөбүнүн ширесинин кайсы ооруларга жардамы бар экенин мынтип номерлерде коюп жазып алдым. Мындан тышкары биздин кыргыз блогерибиз, учурда чет өлкөдө жашаган агайыбыз пайдалуу канал деп канал ачыптыр дагы. Ал жерден ушул буудай чөбүнүн ден соолукка тийгизген таасири жана буудайдын кам сүтүнүн ден соолукка тийгизген таасирлери тууралуу кенен маалымат бериптир. Өзүнүн баягы буга чейин кандай оорулар менен ооруган, азыр анан кандай жыйынтыктар болду, ал менен дагы бөлүшүптүр. Мына агайдын каналына катталып дагы өзүңүздөр кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Айта берсем, буудай чөбүнүн ден соолугу үчүн пайдасы аябай көп. Жогоруда илимий изилдөөлөрдөн кыскача бөлүштүм жана бул жерге дагы кыскача маалымат бердим. Мындан тышкары дагы толгон токой ооруларга шифа, даба экен бул чөп, буудай чөбүнүн ширеси. Андыктан ичип көрүңүздөр. Эгер сиз учурда ичип жаткан болсоңуз, сизде кандай жылыштар болуп жатат? Сөзсүз түрдө комментарийде бөлүшүңүз, лайк басканды унутпаңыз.